Ay kılmana bayana, bir esbirdim burunda vatandın görüldü yan aylanayan kalaya. Астана шаарында Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрү расмий ачылды. Ири масштабтуу иш-чаранын ачылышына президент Садыр Жапаров, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель катышты. Анда өлкө лидерлери театрдын фойесинде уюштурулган Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарынын жана кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсүн көрүп чыгышты. Мастера 8-10 веках сошли в совершенстве. Андан соң гала концерт болуп, анда кыргыз өнөрпоздору Манас эпосунан үзүндүлөрдү, Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын жана башка элдик көркөм чыгармачылыктын шедеврлерин аткарышты. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрү 29 октябрга чейин улантылат. Бул саамалыкка чейин өлкө башчысы бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөргөн болчу. Алсак Астана шаарында өткөн Борбор Азиянын жана Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышты. 6 тараптуу отурумда президент Садыр Жапаров жаңы форматтагы жогорку деңгээлдеги жолугушууну кубаттаарын айтып, аймактар аралык кызматташтыктын кыйла потенциалы бар экенин көрүп турганын белгиледи. Европейского совета господину Шарлю Мишелю. Биз мамлекеттин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек аралардын бузулгустугун өз ара урматтоо, талаш-тартыштарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү, күч колдонбоо же күч колдонуу менен коркутпоо, адам укуктары менен эркиндиктерин сактоо, эл аралык милдеттенмелерди жана эл аралык укуктун ченемдерин абийирдүүлүк менен аткаруу принциптерин жетекчиликке алуу менен өз ара ишенимге негизделген мамилелерди өнүктүрүүгө макулдаштык. Двустороннего партнерства Кыргызской республики с Европейским Союзом. Ал буга чейин Чолпон Атада болуп өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын акыркы консультативдик жолугушуусундагы кабыл алынган концепцияга токтолду. Анда 21-кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак, коңшулук жана кызматташтык келишимине кол коюлган. Президент Борбор Азиянын транзиттик потенциалына өзүнчө токтолуп өттү. Коңшу мамлекеттердин катышуусунда темир жол транспорту тармагындагы ири долбоорду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу мерчемделүүдө. На консультативной встрече был также подписан договор о дружбе, добрососедстве. 2027 жылга чейинки региондук индикативдик программага ылайык биздин аймак адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коом, тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо, санариптештирүү, ишкердик чөйрө жана адам мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жаатында евро биримдигинен колдоо алып келет. Ошол эле учурда аймагыбызда европалык алдыңкы технологиялардын, билим берүүнүн жана экспертизалардын болушун кубаттаар элек. Аймактарыбыздын саясий жактан жакындашуусу, инфратүзүмдүк долбоорлордун жана инвестициялардын көбөйүшү менен коштолот деп турабыз. Присоединение всеми странами Центральной Азии. Өлкө башчынын Казакстандагы иш сапары Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель жана Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен эки тараптуу жолугушуулары менен да коштолгон. Анда Кыргызстан менен Европа биримдиги өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну бекемдөөнүн актуалдуу багыттары менен чаралары талкууланды. Тараптар кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары боюнча Кыргызстан менен Европа биримдиги ортосундагы өз ара алакка катышты мындан ары тереңдетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Ал эми Кыргызстан менен Казакстан лидерлеринин жолугушуусунда өз ара кызыгуу жараткан бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Касым-Жомарт Токаев эки тараптуу жолугушуу эки өлкөнүн алакка катышын мындан ары да өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүн кошумчалады. Ал биргелешкен күч-аракеттердин аркасында жетишкендиктер арбып, эки тараптуу өнөктөштүк мындан ары да ыраттуу өнүгө берерине бекем ишенимин билдирди. Биз бүгүн эки жактык кездесүүдү өткүзүп жатырмыз. Кейбир маселелерди талкуулоо керек.
Бірақ жалпы біздің қарым-қатынасымыз өте жақсы, ойдағыдай дамып келе жатыр. Ешқандай түйткілдер жоқ. Бірақ дегенмен кейбір шағын мәселелер болады. Сол мәселелер бойынша біз бүгін пікір алмасамыз. Өз кезегінде президент Садыр Жапаров бардық бағыттарда, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тарапты тең кызыктырган кызматташуу жигердүү өнүгүп жатканын айтты. Эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү жогорулап, ушул тапта ал 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 17,8%га өстү. Борбордук Азия жана Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жолугушуусунун алкагында сиз менен кайрадан Астана шаарында жолукканыма кубанычтамын. Жалпысынан кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулоо максатында жолугушууга ар бир мүмкүнчүлүктү жогору баалайбыз. Пользуясь представившейся возможностью, хочу поздравить вас с юбилейной датой, 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами. Кроме этого, хочу пожелать вам успехов в проведении досрочных выборов президента Казахстана 20 ноября 2022 года. Садыр Жапаров учурдан пайдаланып, Касым-Жомарт Токаевке өлкө президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүдө ийгиликтерди каалап, казак эли эгемен Казакстандын жаркын келечегине жана мамлекетти туруктуу өнүктүрүүгө багытталып жүргүзүлүп жаткан саясатты колдоо менен туура тандоо жасаарына ишенерин билдирди. Кошумчалай кетсек, мындай жолугушуулар камтылган расмий иш сапар кечээ жыйынтыкталды. Бибисара Орозалиева, 7 канал.